Саламатсыздарбы, Кабар Лайв программасынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү эфирде социалдык колдоо, калк үчүн камкордук канчалык деген теманын негизинде талкуу кылабыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Бүгүнкү эфирден коногу социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиз. Рахмат. Биздин сунушубузду кабыл алып келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчи эле суроону ушул социалдык келишим долбоорунан баштагым келип турат. Ушул социалдык келишим долбоорун ишке ашыруунун зарылчылыгы эмне болду? Эми мындай да Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич баарыбызга так айткан болчу да. Кыска мүнөттө такырчылыктан биз чыгыш керекпиз. Керечиликти биз жеңиш керекпиз деп. Ошонун жолдорун издейли деп. Андан кийин ушул социалдык контракттын инициаторлору бүгүнкү күндө биздин президентибиз өзү болгон. Ошол киши ушундай ойду айтып, андан кийин биз ошол ойду мындай тактап, даштылап ишке ашырып бердик. Биз биринчи кадам катары эмне кылдык? Биз биринчи кадам катары 2 район алган болчубуз. Наран областына Жумгала району жана Баткен областына Канымжай району. Бүкүн алып, мунун пилот катары кандай болот экен деп ошол жерде караганбыз да. Пилоттук катары 2022 кирген. 22 башы. 22-нин башы да. Андан кийин ошол пилот катары даштылап Кудайым буйруп 100% ишке өнүккөнгө жараша. Андан кийин биздин президентибиздин айткан болчу. Андан муну биз унутабыз. Ишке ашырабыз деп. Ошол эле жылы 22-жылы ар бир районго, ар бир шаарга да кошумча 50 үй бүлөгө ар бир районго шаарга ушул соткаттарды беребиз деп айтып чыкканда, андан кийин биз анда так аткаруу жолун издеп, биз эмне кылганбыз? Биз биринчи иретте биздин жарандарды каржы маселесин үйрөткөнбүз. Акча бул эмне деген? Акчаны кантип кармаш керек? Кантип бөлүш керек? Кантип мөңгечи ишке салыш керек деп. Экинчи кадам катары биз ошо биздин жарандарды бизнес планды кантип жазыш керек үйрөткөнбүз. Силер ишенбейсиңер да? Абсолютно такыр бөлөк адам болуп каткан да. Билими бар биздинчи жарандарыбыз. Акчаны санап эмне алабыз деп. Анан кийин ошол биздин жарандарыбыз бизнес пландарын жазып, ошону эмеге салган болчу. Эмегечи конкурска. Андан кийин ошол конкурска адамдар катышкан жок. Ошол булардын бизнес пландары катышкан да. Андан кийин ошол комиссия чечимин чыгарып, ошондо республика боюнча 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон таратып берген болчу. Бул былтыркы жылдын эсеби боюнча. Бул былтыркы боюнча. Андан кийин бул дагы коопсуздук дагы бар болчу. Биздин жарандарыбыз акчаны алып, бул катарымыз акча да. Андан кийин туура эмес ишке салып коюшат, же карызын жаап коет, же кредитке берип коет, же тойго салып коет деген бир мындай ушундай коркунуч бар болчу. Бирок Кудайым буйруп, биз ушунун баардыгын так жолго салгандан кийин бир дагы ушул проектибиз сол колго кеткен жок, бүт баардыгы ишке ашкан. Анан ишке ашканга жараша, андан кийин бул проектибиз болсо коомдо кандай бир мындай жакшы мамат катары болуп чыгып, андан кийин элибиз ушул соцконтрактка тартынып дагы алабыз деп, андан кийин дагы эмечи талап койгон да. Бул ошо алгандар эле кайра дагы алабыз деп, же башкалар? Жок, башкалар. Алар буларды биринчи алгандарды көрдү да. Алар болсо бул мына да, мунун дагы эмеси бар да, мындай жолу бар. Бул проект жалаң гана үй бүлөгө көмөктөгөн пособие алуучуларга эле таандык. Ошолорго эле. Ошолордун укугу бар да. Агесте биздин өлкөбүздө 360 000 балдарыбыз 117 000 үй бүлөдөн ушул пособияны алып жүргөн да. Андан кийин ошондой үй бүлө кандай бир чечим чыгарыш керек болчу да, аларчы. Же биз пособияны алып жүрө беребиз, же осы пособиядан башыбызды тартып, ушул 100 000 сом алып, ишибизди кылабыз деп. Андан кийин Кудайым буйруп, ушул даштылап ишке ашты. Биринчи дагы пилот тугу дагы экинчи кадамы дагы жанакы
2800 бөлө. Анан кийин мынакей быйылдагы Нургожой ушун бардыгын өзү көрүп, үйлөрүнө барып, кыдырып, карап, анан кийин баштап бардыгын көргөндөн кийин анан кийин айтты, анан да улантабыз деп, анан кийин быйылдагы биз мынакей 10 миң үй бүлөгө 1 миллиард сомду таратып берген болчубуз. Ошон быйылкы жыл несен 10 миң үй бүлөгө берилди. Быйылкы. Ошондо где-то республика боюнча 12 миң үй бүлө, 12 миң 900 үй бүлөгө биз 1,5 жылдын ичинде 100 миң сомдон берген болчубуз. Кудайым буйруп, бул дагы 100 эметчи пайызгачы өнүп кетти. Коркунуч бар болчу. Мен деле мисалы өзүм ичимен коркуп жүргөндө кандай бир жакшылап өнүп калса болот эле депчи. Жоктун бир 60-70%-чы өнүксө жакшы болот эле депчи. Жок. 100%. Болсо бүгүнкү күндө Садыр Нургожоевичтин тапшырмасына ылайык ар бир үй бүлөгө өкмөттө бийликте иштегендер барып көзөмөлүн салып карап, керек болсо бир колдоо көрсөтүп жаран бергенгечи ушундай иштер кылуу боюнча бүгүнкү күндө тапшырмасын биз ишке ашырып атабыз. Ошондо бул быйылкы жыл эсе боюнча социалдык жүлөк пул алгандар үчүн бюджеттен канча сумма бөлүндү? Эми бул мындайда мен бир тагыраак айтып коеюн. Биздин пособияларыбыздын 4 түрү бар. 4 түрү бар да. Арасында мынакей үй бүлөгө көмөктөгөн алуучулар бар. Бул бир деп коелу. Анан сиз айткандай социалдык дегенчи бул болсо жанагы негизи майыптарга тандык да, майыптарга. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 2206 миң майыптар бар. Анын ичинде болсо 120 миңи пенсия алышат. Калгандарга болсо биз пособие беребиз да. Анан ошоки майыптарга берген пособиянын аты социалдык пособие деп коет да. Сизге мындай маалымат катары. Андан тышкары болсо дагы биз ошоки Мен берген суроом социалдык келишим үчүн, долбоор үчүн. Бул долбоор үчүн да, мынакей социалдык келишим үчүн бул жана мен башында айткандай жалаң эле үй бүлөгө көмөк деген пособие алуучулар алат. Алар укугу бар да, ошолорго эле. Анткени берки бөлөк пособиялардын өлчөмү көбүрөөк, чоңураак. Биякта болсо, балдардын пособиясы. Ошоки үй бүлөлөргө дагы биз кошумча жардам болсун деп электр энергиянын баасын болсо 50 теңге чейин кыскартып берген болчубуз. Социалдык колдоого муктаждар. Ошолорго 1 киловатт саатын. Ушул социалдык келишим долбоорун айттыңыз, баягы 100 миңден мамлекеттен акчасын алгандар азыркы учурда абдан жакшы натыйжасын берип атат депчи. Абдан. Натыйжасын сиздер кантип көзөмөл кылып атасыздар? Эми бул мындайда мисалы, азыркы күндө республика боюнча мынакей эртеңки күн менен ар бир райондо конференция өттү. Ошоки социалдык контрактка катышуулар өзүлөрү чогулуп биз кандай бир мындай коом түзөбүз. Биз ошо биздин коомдун авангарды болобуз. Биз алдыга чыгабыз депчи мындай жакшы бир мындай инициатива менен азыр чыгып атышат. Ошондо бүт баарды бири-бирин карап баары билет да. Бүгүнкү күндө көзөмөл катары көп эле чыгып атат. Коомчулук бар. Анткени өзүңөр билгендей жанагы сот контрактты утуп кеткендерчи, алар болсо биринчи иретте айылдык комиссияга барат. Ошол жерден комиссияны өтөт. Айылдык кеңештин депутаттары бар, жерки аксакалдар, соттору бар. Бул жол жобосу, алуу жол жобосу. Алуу да. То есть мындай чочундар же кандай бир мыйзамсыз ала тургандар жок да таптакыр. Анын үстүнө дагы кошумча дагы райондук комиссия бар. Алар дагы карайт. То есть мындай эки кабаттуу мындай комиссия барын карайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 100% баардыгы ишке ашты. Мисалы, ушул Сокулук району боюнча деп айтып коелу, ушул жактан социалдык келишим долбоору боюнча 100 миңден алышты да, бул жак аларды натыйжалуу пайдаланып атканын ошол райондогу социалдык кызматкерлер барып карап турушабы же эмне кылат? Эми түшүндүм. Бул баштан баштап мындай да, жана ушул баардыгы монтип бузулуп калбасын деп
Біз ақшаны нақтылай қолына бербейбіз. Біз әрбір біздің жаранға банкта счет ашып береміз. Онан кейін біз наличный счетменен бұлар менше іш қылады да. Осы учурда жаңағы бизнес план барды. Бизнес планын алып, счет фактурасын алып, банкқа келеді да. Тек мынакей счет фактура, мынакей бизнес планда жазылған. Ким бирок акча кеткен жок депчи. Анан кийин анандағы сырткары биздин ар бир районда башкармаларыбыз бар. Биздин кызматкерлер бар. Алар ар бири барып абдан мындай көзөмөл турушат. Анан эми кийинки суроо ушул жүлөк пулдар боюнча сурагым келип атат. Кыргызстан боюнча канча адам жүлөк пул алат бизде? Анан анын кайсы категорияда канча сомдон берилет? Эми жана башында айткандай бизде 4 категория бар. Биринчи мынакей пособие алуучулар болсо үй-бүлөгө көмөктөгөн балдарга арналган пособие бар. Бүгүнкү күндө пособиялардын алуучулардын саны 94,5 миң үй-бүлө. Анын ичинде болсо 315 миң балдарыбыз 16 жашка чейин балдар пособие алат да. Орточо эсеппен мондай санап келгенде бүгүнкү күндө балдардын жалпы балдардын санына жанакы 315 санаганда 13,6% болот. Анан кийин мурун болсо ошо пособиянын өлчөмү бир балага 800 сом болгон. Анан кийин Садыр Кожоевич өз дарлыгы менен муну 50%га көтөрүп берген. Бүгүнкү күндө ошо пособиянын өлчөмү 1200 сом. Жалпы монтип мынакей бийик тоолуу алыска айылдарды баарын мисалы кошкондо республика боюнча орточо өлчөмү 1350 сом болот. Муну болсо ар бир үй-бүлө монтип ала албайт. Буга дагы кандай бир негиз бар, негиз болуш керек. Кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү ар бир үй-бүлөдөгү жаранга 1000 сомго чейин болуш керек. Мисалы кандай бир дагы бир кошумча кирешелер болуп калса, анда ошо үй-бүлө болсо пособие алганга укугу жок болуп калат. Кирешеси жок болуш керек, пособие алыш үчүн? Жок, мындай кирешеси болуш керек. Бирок ар бир мисалы үй-бүлө мүчөсүнө ошо кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 1000 сомдон ашпаш керек. Андан сырткары чек катары дагы эмне бар? Чек катары мал бар, унаа бар, жер бар. Мисалы жанакы бир үй-бүлөдө мисалы ата-энеси экөө, 3 баласы болсо, 5 деп коелучу, 5. Ошондо ар бирине 4 койдон көбүрөөк болсо, ар бирине бара-бара мисалы ошондо бул үй-бүлө пособияны ала албайт. Мисалы 20 кою бар болсо, бул үй-бүлө пособияны ала алат. Анткени 20-ны 5ке бөлгөндө 4 болсо боло берет. Анан кийин санда мисалы жанакы жылкыга, уйга которуп койсок, мунун эмеси бар да, таблицасы. Мисалы бир уй болсо, бул 6 койго бара-бара болот. Бир жылкы болсо суммасы бөлүнүп турбайт экен. Бир жылкы болсо 7 койго бара-бара болот. Бир бука болсо 8 мегечи койго бара-бара болот да, ушундай эмеси бар да. Анан дагы жанакы мисалы жери. Жергиликтүү статкомитет бар. Ошол жыл сайын ошол статкомитет бир сотканын эмесин өлчөмүн алып чыгат. Ошол бир сотка канча киреше алып келет депчи. Анан ошол менен барып, анан кийин санап жанакы үй-бүлөдөгү жарандарга бөлгөндө, анан кийин ушун чыгып калат. Быйыл пособиянын өлчөмүсү? Биз жаңы эле көп жылдардан бери өстүрүлбөй келаткан пособиялар болсо, жаңы эле 22-жылы кескин түрдө өскөн болчу. Мисалы жана башта мен айткандайчы, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 206 миң майыптар бар. Алардын ичинде болсо 120 миң майып болсо пенсия алышат, калгандары болсо биз пособие беребиз. Ошол пособиянын өлчөмү биринчи топтогу майыптарга 8 миң сомго чейин көтөрүлгөн.
экинчи топтогу майыптар болсо 6000 сомго чейин көтөрүлгөн. Үчүнчү топтогу жаран болсо 4000 сомго көтөрүлгөн. Бул мындай мынакей биздин майыптарга bir 10-15 yıl болуп калды. Ошо майыптылык боюнча пособиянын өлчөмү эч качан көтөрүлбөй, бир эле деңгээлде калганда, мисалы ошол жерге көтөрүлдү. Анан кийин мынакей былтыркы 1-июндан баштап, жана мен айткандай, бийлик өкмөттүн пособиянын өлчөмү 50%га мисалы көбөйтүлдү. То есть негизи мынакей пособияларды биз берген жардамдар негизи мынакей 2022 жылы кескин түрдө өстү. Анан дагы мисалы айта кетейин, биздин президентибиз биздин интернатка барып, Беловодский интернатка барып, балдардын жашоосун көрүп, ошол жерде суроо берип, билип, анда болсо бир биздин балабызга бир күндүк тамактын нормасы 100 сом болгон. 100 сомго мисалы эртеңки тамагы, түшкү тамагы, кечки тамагы, анан кийин биздин президентибиз ас деп, андагы 100%га көтөрүп берген болчу. Бүгүнкү күндө биздин тармагыбызда 15 интернат бар. 15 интернаттын ичинде болсо 2322 биздин жарандарыбыз биздин услугабызды кабыл алышат. Ошонун баарына болсо биздин президентибиз тамактын нормасы болсо 2 эсеге көтөрүп берген болчу. Бул республика боюнча. Республика боюнча. Анан эми мисалы биздин чет өлкөдө иштеген мекендештерибиз бар, алардын бул жактагы балдар үчүн бир социалдык колдоо каралганбы? Эми бул мындай да, бул мындай көйгөй. Анткени биздин талабыбыз абдан катуу. Ата-энеси чыгып баратканда, ал расмий катары ким бирөөгөчү баласын асыроого бериш керек. Бирок биздин жарандарыбыз болсо, жаш балдар, алар кыргызчылыкка салып эле кете берет. Бирок биз аны карабастан ошол балдардын баардыгын учетко алабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча 78 миң балдарыбыз ата-энесиз жүрүшөт. Бирок булар тайтасында, тайнесинде, чоң атасында, чоң энесинин ошолордун колунда, ошолор менен бирге жашап жүрүшөт. Тигилер болсо Россияга чыгабы, же бөлөк өлкөгө чыгабы, алар болсо өз балдарына жардамды акчалай жардам берип атышат. Анан ушул сиздер акыркы учурларда Кыргызстандагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча бир катар келишимдер түзүп атасыздар башка мамлекеттер менен. Биздин мекендештер кайсы өлкөлөргө кандай жумуштарды иштей алышат? Эми бул мындай да, мурун биздин жарандарыбыз жалгыз эле эмеге Россияга чыгып калганда, Россияга чыгып калып, анан кийин Россияга барып, жеке өздөрү барышып, туугандар аркылуу барышып, кандай бир мынакей социалдык кепилдиктер жок болуп калат экен да, ким бирөө монтип артынан чыгып кыра албай. Анан кийин ушуреки көп көйгөйлөр пайда болгон болчу. Ошонун негизинде анан кийин дагы мынакей акыркы окуялардын кесепетинен биздин жарандарыбыз акыркы учурда Россиядан кайра өз өлкөсүнө келип атышат, кайрачы. Анан кийин биз буларды тосуп алып, биз буларга жаңы кесип берип, училищелерден үйрөтүп, анан кийин биз буларга кандай бир жаңы өлкөлөрдү сунуштап атабыз. Мисалы, акыркы учурда биз Япония өлкөсү менен келишим түздүк, Түштүк Корея менен, Германия менен, Британия менен. Бирок ар бир өлкөнүн өз эмеси бар да, өзгөчөлүгү бар. Талаптары дагы өзүнчө, талаптары бар, өзгөчөлүгү бар да. Мисалы, Японияга болсо, алар кабыл алынган даяр, бирок ошол учурда япон тилин билиш керек деп. Аны болсо окуш керекпиз. Мисалы, мынакей Арабаевда биздин 670 кыз балдарыбыз окууну бүтүрүптүр, жумушсуз жүрүптүр. Булар болсо баардыгы япон тилин окуган болчу. Бүгүнкү күндө биз ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Ушуларды Японияга жиберүү боюнча. Мисалы, берки Түштүк Кореяга болсо, аякта 2 жол бар. Биринчи жол болсо, бул биздин жарандарыбыз 4 айлык курска барышат.
4 айдың ішінде негіздерін, Корея тілінің негіздерін бұлар оқышады. Онан кейін тестте тапсырып, онан кейін бұлар 4 жыл 9 айға завод фабрикаларға жұмысқа барып орналасып істешеді. Ошол учурда экинчи мисалы дагы эмес бар, жолубуз бар. Бул биздин жарандарыбыз жанакы айыл чарба жумушуна барат, 6 айга барат да, 6 айга. Аякта болсо, мисалда тилди билүү керек жок. Бирок аякта тартипте катуу кармашат. Биздин жарандарыбыз бир фирмадан бөлөк фирмага өтүп кетүү укугу жок. Тыюу салынат да. Бул кайсы өлкөгө ошондо? Бул Түштүк Корея. Негизи баардыгы эле ошондой, бирок именно Түштүк Корея мына катуушуна карайт да. Анан кийин мисалы жанакы Великобритания болсо, биз акыркы 2 жылдын ичинде 4000ге жакын биздин жарандарыбызды жиберген болчубуз. Бул болсо негизи жанакы частный фирма аркылуу азырынча барып атышат. Бирок биз эле мынакы бийлик катары биз быйыл дагы 2 келишимди түздүк. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Азыр болсо мынакы сезон уже бир аз бүтүп баратат. Биз азыр даярдык көрөбүз. Эмки жыл болсо биздин жарандарыбыз болсо дагы 2000 биздин жарандарыбызды Великобританияга жиберебиз. Же болсо мисалы жанакы Германияда болсо жанакы улгайып калган жарандарды багуу маселеси боюнча буларда көйгөй бар экен. Бирок аякта дагы алардын өтүнүчү немис тилин билиш керек. Азыр болсо биз мынакы тил маселесин карап атабыз. Биздин жарандарды ошо тил үйрөтүү боюнча көп мындай иштеп атабыз. Ошон үчүн биздин жарандар болсо мынакы өнүккөн өлкөлөргө акыркы жылдары көбүрөөк барып калышты. Мисалы, ушул жылы канча биздин мекендештерди жөнөттүңүздөр? Сиздер аркылуу канча жаран кетти? Түшүндүм. Ушул жылы болсо биз Англияга жибердик. 1000 кишидей Великобританияга. Ушул жылы болсо биз Түштүк Кореяга 700 биздин адамдарды жиберген болчубуз. Анан кийин акалдар болсо биздин өлкөдө дагы мынакы частный эме бар да, частный фирмалар. Алар болсо Ортомчу фирма. Алар болсо дагы мыйзам негизинде лицензиясы колунда бар. Алар дагы кошумча дагы аракеттерин кылат. Алар дагы жумушка орнотууга аракетин кылышат. Бирок алардыкы төлөө боюнча төлөш керек да. Алардын өз эмеси бар, нормативи бар. Ошо менен төлөп, анан кийин биздин жарандар болсо чет өлкөгө алар жиберет. Бирок алар аз. Мисалы, ушул ортомчу компаниялар аркылуу чет өлкөгө эмгек миграцияга кетип, бирок алданып калган жарандар дагы көп болуп атпайбы? Алар деген ушинтип алданып калбаш үчүн, мындай так маалымат алып, кепилдик менен кетиш үчүн биринчи кимге кайрылыш керек? Бизде чет өлкөгө орноштуруу борбор бар. Биз ошол биздин борборубуз болсо консультация берет. Мынакы быйыл эле мисал алсак, мынакы 7 айдын ичинде 81 000 жаран бизге кайрылган. Ошонун баарына биз консультация берип атабыз. Кайсы жерде кандай шарттар бар деп. Андан сырткары болсо биз мынакы биздин аэропортторго дагы маалымат компьютерде койгон болчубуз. Ушул аэропортко барып ушул ачса, бүт баараларда кайсы өлкөгө кандай биздин жарандыбыз бара алат, кандай шарттар бар. Ушун баардыгы негизи маалымат катары бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз болсо так баарын билишет. Мекен карт боюнча сурагым келет. Ушул программа боюнча айта кетсеңиз, арыз бергендер барбы? Жана жол жобосу кандай бул? Кантип берилет? Эми мекен карт боюнча өзүңөр билгендей, бул болсо мурун кыргыз жарандар бөлөк өлкөгө чыгып кетип, жарандыгын тапшырып, анан тиги өлкөдө ошолордун жарандыгын алып алса, ошолор бүгүнкү күндө мекен картты алганга укугу бар. Бул орусу болобу, кыргызы болобу, немис болобу, улутуна карабастан мурун биздин жараныбыз болсо. Бүгүнкү күндө мекен карт деп 92 киши алды. 92 киши алды. Булар болсо өздөрү алышат. Алачы. Анан кийин шарттары болсо деле оңой. Биздин өлкөдө алса 11 000 сом төлөйт. Мисалы чет өлкөдө алса $40 төлөйт.
Ошо менен анан кийин мекен карта алгандан кийин анан кийин ошоке мекен карта негизинде өз жерин мурунку өз жерине келип анан кийин укуктары мындай кеңейтилген да. Мекен карта алгандан кийинки жеңилдиктер кандай? Эми жеңилдиктер деп айтыш болбойт да. Муну укуктуп коюш керек да. Бүгүнкү күндө укуктар бар. Булар мындай жерди ала албайт. Жер ала албайт, анан кийин өкмөткө жумушка кире албайт. Калганы бүт бар укугу бар. Эми ушул сиздердин аткарып аткан иштер боюнча суроолор берейин. Жыл башынан бери кандай долбоорлорду ишке ашырып, кандай иш жасаганга жетиштиңиздер? Эми биздин тарапта адам баласынын жашаган жашоосунда көргөн көгүлүн баардыгычы бизде. Баардыгычы. Bizde балалык маселелер, bizde убактылуу пинакпалга чүп болгон үйлөрдүн маселелери, bizde аялзаттык маселеси, bizde карлыктын дагы маселеси баардыгы bizde. Анан сиз өзүңүз дагы айткандай, кошумча дагы эмгек миграция bizde ушундай негизи көйгөйлөр көп да. Кайсы мисалы тармакта албаса көйгөйлөр бар. Бирок ошолордун баарын чечүүнүн негизинде биз бүгүнкү күндө аракеттерди кылып атабыз. Мисалы, жанакы социалдык контракт деген бул өмүрүбүздө болбогон жаңы нукта, бул жаңылануу деген да. Ошонун негизинде мисалы бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө жанакы пособие алуучулар болсо кескин түрдө азайды. Мисалы, мурун 117 миң үй бүлө пособие алган болсо, бүгүнкү күндө уже 94 миң пособие алуучулардын саны болуп калды. Бул бүт эле мындай эмес. Бирок арасында жанакы туура эмес мыйзамсыз алып аткандар дагы бар. Алардын баарын болсо биз чыгарып атабыз. Мисалы жанакы майыптык боюнча мурун болсо мисалы өзүн тере албагандар, биринчи топтогу майыптар кичинекей кезинен баштап апасынын колунда болуп, анан кийин апасы болсо баласы менен алек болуп, жумушка бара албай, иштей албай калган болгондо, анан кийин берки эмгек акысы жок, соцфондко төлөбөйт. Баласы чоңойгондо тиги апасы дагы пенсия чыгайын десе, пенсиясы жок болуп калат да. Анан кийин ошол эки маселени чечүү боюнча биз жанакы персоналдык ассистент дегенди киргизген болчубуз. Ошол биринчи топтогу майыптар өзүнүн мисалы тере албай калса, ошону болсо апасы багат. Анан кийин ошоки апасы баласынын багып аткан кызматты биз кызмат катары баалап, жумуш катары баалап, ошого биз эмгек акысын төлөп беребиз. Анан кийин ошо экини болсо мурун 18 жашка чейин болсо, быйыл болсо, мисалы жаңылануу болуп, ошоки биздин президентибиз ошо чекти алып койгон. Чекти алып койгон, анан кийин уже 18 жаштан кийин дагы улуулактар ошоки эмеге категорияга кирип калышты. Мурун башында ошоки персоналдык ассистентте бизде 4900 адамыбыз болсо, быйыл болсо уже 13700га чейин көбөйгөн болчу. Негизи бул мынакей биздин майыптарга абдан мындай жакшы мындай эме жардам. Анан сырткары болсо, биз болсок мынакей гендер маселесин карап, биздин мынакей айымдарга биз бир топ жардам беребиз. Мисалы мынакей Жумгал Нарын областында, Жумгал районунда Байзак деген айылда ошоки айыл кеңештин төрагасы Мерим деген айымыз бар. Ошоки болсо ал майып, биринчи топтогу майып. Анан кийин биз ошо кишини болсо мынакей Шевска алып барып, ошоки айыл кеңешке биз жардам беребиз, борборлорду ачып беребиз, инклюзивдик борборлорду болобу кандай ошо жардам беребиз да. Ушундай биз мындай айымдарды тандап алып, анан кийин ошолорго жардам берип жүрөбүз. Социалдык жүлөк
жүлөк пул алгандар боюнча да сурайын дедим эле. Ушул жүлөк пулдарды алууда мурда бир документтер чогултуу бир маселеси бар эмес беле? Анан азыркы учурда документтерди топтоо жеңилдептир да. Ошол жеңилдиктер боюнча айта кетсеңиз. Эми азыркы учурда талапты Садамдын жөө шабдан катуу койгон болчу. Элибиз кыналбасын, очередте турбасын депчи. Анан кийин жанакы цифровизациянын негизинде түндүк деген программа чыккан болчу. Бүгүнкү күндө пособие алуучулар бизге келип эле булар арызын берет, паспортун берет, жана баласынын куөлүгүн берет. Бүттү. Андан башка биз булардан эчтеке албайбыз. Анткени түндүк деген система бар. Түндүк деген системанын негизинде биз бүт бардыгын билип алабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай көйгөй таптакыр жок. Чечилген. Алдында пландарыңыз боюнча бөлүшүп кетсеңиз, алдында эмнени күтө алабыз бул министрликтен? Кандай иштерди күтө Эми алабыз? бул мындайда мен ачык айтайын да, биздин пландарыбыз абдан көп. Ар биринин үстүнө биз бүгүнкү күндө иштеп атабыз, даярдык көрүп атабыз. Бирок биздин тармакта ар бир айтылган сөз биздин жарандарга катуу тиет да. Анан кийин мисалы ошол жолу кайсы бир мисалы мебеси ишке ашпай калса, андан кийин бир аз биздин жарандарыбыз, алар майыптар, кедей жашагандар, анан кийин кандай бир мындай катуу мындай кайгыруу болуп калат да. Мисалы, биз мынакей социальный контрактты пилотту бүтүрмөйүнчө эч кимге эчтеке айткан эмеспиз. Мисалы да, азыр дагы биз 2-3 жылдан мындай терең мындай сезимдүү проекттин үстүнө азыр иштеп атабыз, даярдык көрүп атабыз. Азыр осону мен айтып койсом, андан кийин бир жери алсап калса, бул термес болуп калат да. Мисалы, ушундай пландарды бөлөк мисалы министрликтер айтса болот да. Анткени мисалы ушундай кинону коебуз, ушундай мисалы ырды жазабыз, ушундай бийди коебуз депчи. Бизде болсо бүт бардыгы жашоосуна катуу тийген маселелер да. Ошон үчүн биз даярдыкты көрүп, пилоттун бардыгын отработканы кылгандан кийин, указ чыккандан кийин айтабыз да. Ага чейин биз айта албайбыз. Бирок жакын арада күтсөк болот. Көптү буюрса. Кудайберген Базарбаевич, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Бүгүнкү эфирге келип маек коюп бергениңиз үчүн, дейле ушул жарандар үчүн көрүп аткан камкордуктар, ушул долбоорлор боюнча кенен маалымат бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде социалдык колдоо, калк үчүн көрүлгөн камкордук канчалык деген суроонун негизинде түз эфир уюштурдук. Бизде конокто эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев болду. Биз ушул менен эфирде чыйынтайбыз. Саламатта туруңуздар.